ачкачылык акциясынын 3-күнү болуп жатат. Тилекке каршы биздин бийлик биздин талаптарды угуп, ал акыбалды сурап, маселени чечүү аракетин көрүп, ушул жака бир жолу келип, диалог курууга дагы чамданган жок. Бул деген сөз 2004-жыл, 2009-жылды даана көргөзүп турат. Карапайым эл менен бийликтин ортосундагы байланыш жоголгондо. Жогорудагы бийликтер карапайым элдин көйгөйүн ойлобой чече албай калганда, карапайым калк мындай жашоону көтөрө албай, макул болбой калган абал түзүлдү. Биз ошол дагы бир кандуу окуя болуп кетпес экен деп, биз кандайдыр бир көтөрүлүш, төңкөрүлүш болуп кетпес экен деген ой менен бүгүн социалдык, экономикалык маселелерди көтөрүп, бийликке жеткизип, ошолорду чечүүнү талап кылып жатабыз. Эгер ошол маселелер чечилип кетсе, элдин көйгөйү жеңилдей түшмөк. Бирок мына биз көрүп жатабыз, бири да басып келип, эмне сунушуңар бар, эмне көйгөйлөрдү биринчи ирет чечиш керек деген суроо, диалог болгон жок. Ошондуктан биз өзүбүздүн койгон талаптардан баш тарткан жокпуз. Экинчи күнү буйруса чоң пресс жыйын уюштуруп, ошол жерде дагы толукталган талаптарды айтмакчыбыз. Мына артыбызда турат экономика министри Темир Сариев жоопко тартылуусу зарыл. Убагында айтылган экен, достчулук менен, бирок акыйкаттык жогору туруш керек. Мына бүгүнкүдөй бензиндин баасы Акаев убагында дагы, Бакиев убагында дагы, дүйнөлүк кризис убагында да болгон эмес. Экономика министри Темир Сариев жооп берсин. Эмнеге мындай болуп жатат? Эмнеге өлкө мамлекеттерде бензиндин баасы түшүп жатат, Кыргызстанда бензиндин баасы кымбаттап жатат? Жооп берсин. Эмне үчүн бүгүнкүдөй доллардын баасы мына бүгүн 56 сомго жетти? Эч качан мындай болгон эмес. Мына 3 ай башта Казакстандын теңгези, Россиянын рубли түшкөн убакта дагы сомдун наркы мынчалык түшкөн эмес. Экономика министри түшүндүрүп берсин. Экономикада эмне үчүн мындай түшүнүксүз иштер жүрүп жатат? Бардыгын тышкы факторлорго итере салуу, тышкы факторлорду күнөөлөө бул ички мамлекеттик иштерди чечүү эмес. Эгер түшүнбөй жатса, түшүнүп жаткан адамдарды, чече ала турган адамдар келиш керек. Мына биздин талап ошол болуп жатат. Жомарт Оторбаев 2003-жылы Танаев менен биргеликте Кумтөр келишимин талкалап, элге чыккынчы келишимди кабыл алган адам эле. Мына бүгүн да ошондой чыккынчы саясатты жүргүзүп жатат. Мына ушул адамдар жоопко тартылмайын, мамлекетте өнүгүү, өзгөрүү башталбайт. Себеби жоопкерчиликсиздик мыйзамсыздыкты алып келет. Мыйзамсыздык жоопкерчиликти пайда кылат. Биз ошо жоопкерчиликтүү саясат жүргүзүн деген талап менен чыгып жатабыз. Саясий ачкачылык жарыялап атабыз. Бул саясий ачкачылык ушул бүгүнкү күнү биздин Кыргыз Республикасында энергетический коллапска байланыштуу. Биз 4 талап койгонбуз. Биринчи талап 1 сом 20 тыйындан 70 тыйынга бааларды түшүрүү. Экинчи талап 3 фазалуу абоненттердин кыркканын токтотуу. Үчүнчү талап коррупциялык Шыршовдун схемалары толугу менен жоюлуу. Жана 4-чү талап бул Осмонбек Артыкбаев, экс-министр энергетики и промышленностине жоопко тартуу. Экинчи күнгө чейин талаптар аткарылбаса, 10 чакты бала биздин ачкачылыкка кошулат. Жана өкмөттү отставкага кетирүү талабын коебуз. Жана экономика министрин Темир Сариевдин дагы жоопко тартуу талаптарын коебуз. Мен билдирем. Ошол аргасыздык жолду билдирем. Биз башка жолду таппай жатабыз азыр. Анткени азыркы бийлик чынын элдин өнүгүүгө аракети жок. Ошол аргасыздык жолду тандап алдык. Эң башкы талабыбыз Осмонбек Артыкбаевди кылмыш ишине тартуу. Жана ошол жанагы энергетика тармагында коррупциялык схемаларды жоюу. Бул нерсе боюнча көптөн бери эле 4 жылдан бери айтып келип жаткан, бирок чындыгында бийликтен бул тармакта
иши алгылыктуу эмес, аракети көрүнбөйт. Жигиттер өзүңүздөр билгендей негизги 4 талапты коюп чыгып атышат. Булардын ачкачылык бул эң эле башка формасы калбай калгандыктан маселени карап чыгуунун жолу. Себеп дегенде буга чейин айтылып келе жатат. Ар кандай аянтчылар айтылып келатат. Энергетика чөйрөсүндөгү проблемалар бар экендиги. Анан акыркы учурда баанын кескин түрдө кымбатташы 70 тыйындан 120 тыйынга чейин. Анан трехфазалык түтүктөрдү кесилиши 2,5 жылдан бери иштеген азыр экс-министр болуп калган Артыкбаевдин кылган иштери ар түрлүү коррупциялык схемалар боюнча бул маселе чечилбей келет. Анан ушул жердеги жаңы муун саясий кыймыл жигиттери аргасыздан ушундай жолго чыгып, азыр ушул маселелер чечилмейинче аягына чейин турабыз деп айтып атабыз.